Dostlar, biz Ош облысына караштуу Нокат районундагы Апшыр ата деген турсунагы эң бир кооз жерлерге жерлердин бирине салга келдик. Апшыр ата эң кооз шаркыратмасы менен таанымал. Тоону жарып чыккан суу миңдеген туристтерди өзүнө тартат. Албетте эң биринчи берилүүчү суроо шаркыратманын суусу кайдан келет? Эң кызыгы бул таштан жарып чыккан шаркыратмадагы суу кайдан келип чыккандыгы бүгүнкү күндө да белгисиз. Достор, Апшыр ата эс алуучу жайы мындан сырткарыда көптөгөн кызыктуу фактларды жашырат. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстандагы эң кооз эс алуучу жайлардын бирине Апшыр атага саякат кылабыз. Ачтастарбы? Өтө тунук, өтө таза суу азыр биз сиздерге көргөзөбүз. Бул эмне болот? Түбү жок, бул колуң ниетиңе жараша колуңа илешип бир нерсе чыгат да. Бул жерде бир ушул үңкүргө байланыштуу буламыш бар. Assalamu alaikum урматтуу Бек Шамиров каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеобузда биз Апшыр ата эс алуучу жайы тууралуу толук маалымат берип кетүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү чыгарылышыбыз сөзсүз кызыктуу болот деп айта алабыз. Себеби азыр биздин артыбызда турган Апшыр атада өзүнө көптөгөн кызыктуу фактыларды жашырат экен. Биз аны бүгүн эртеден кечке айланып жүрүп, эртеден кечке саякат кылып жүрүп, өтө көп кызыктуу фактылар менен тааныштык. Албетте ал нерсени биз өзүбүздүн көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетүүнү туура көрдүк. Андыктан достор, бул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр, кызыктуу болот деп айта алабыз. Бул видеого лайк коюңуздар, Бек Шамиров каналына катталыңыздар жана кайсыл жактарга барып видео тартып келели аны да комментарийге жазыңыздар. Биз жолду баштадык. Апшыр ата Ош шаарынан 70 км алыстыкта жайгашкан. Бул жерге келүү үчүн 2 саат автоунаада жүрүү керек болот. Албетте, Апшыр атага келүүчү түз каттамдагы транспорт жок. Өзүңүздөр унааңыз менен же атайын такси заказ кылып келсеңиздер болот. Деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте жайгашкан Апшыр атага жетүү үчүн асфальт басылбаган шарты жок жол менен баруу керек болот. Бирок бул жерге жетип шаркыратманын кооздугун көргөндө жолдо кыйналгандыгыңды да унутуп коесуң. Шаркыратма. Бул шаркыратма 15 метр бийиктикте жайгашкан жана 1,5 метр болгон үңкүрдөн үзгүлтүксүз кышын жазын суу агып түшөт. Шаркыратмага байланыштуу бир канча уламыштар бар. Алардын бири илгери бул жерден суу эмес сүт аккан деп айтылат. Кийинчерээк элдер бул нерсени баалабай калганда бул шаркыратмадагы аккан сүт сууга айланган. Ошентсе да шаркыратмадагы аккан суу бүгүнкү күндө Нокат районундагы эң таза, эң тунук суулардын катарынан орун алган. Апшыр ата 1975 жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө бул жерге ар кандай курулуштар курулуп, эс алганы келген адамдар үчүн жакшы шарт түзүлгөн. Бирок албетте мамлекет тарабынан эмес, Апшыр атанын айланасындагы эс алуучу жерлердин көпчүлүгүн карапайым элдер менчиктештирип алган. Же аренда берип келген туристтерден түшкөн акчаны өздөрү алышат. Кыскасы, мамлекет казынасына бул кооз жерге эс алганы келген адамдардан аз эле акча түшөт. Дагы бир кызыктуу факт. 1971 жылы Апшыр атада тартылган кыргыздардын киносу бар. Эң кызыгы ал убакта суунун көлөмү кандай болсо, суунун агымы кандай болсо азырда ошол бойдон калган. Эч бир жан суунун көбөйүүсүнө же күн ысык болуп кургакчылык болсо суунун азаюусуна себеп боло албайт. Өзүңүздөр көргөндөй 71 жылы тартылган киного 40 жыл болсо да Аллахтын кудурети менен суу азайганда, көбөйгөндө эмес. Бул факт. Достор, дагы бир өзгөчө булак бар экен. Бул булактын түбү жок деп айтышат. Бул булак шаркыратманын астында жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтуусу боюнча
Булакка бир жакшы нерсени ниет кылып кол салган болсоң, ошол ниетиң орундалат экен. Албетте жакшы ниет жарымырыз, бирок биз эч нерсени ниет кылбай эле кол салып көрдүк. Себеби бул нерсе ширк болуп калуусунан корктук. Tüyü yok bunun. Бул эмне болот экен? Tüyü yok. Bu kolun niyetine caraşa koluna iyileşip bir nese çıkarttı da o. Суу чыкты да? Шипа булак же болбосо Котур булак деп койсок да болот. Шипа булак деп аты айтып тургандай эле бул суунун дарылык касиети бар дешет. Бул жерден суу алып кетип, жүзүн ушул суу менен жууган адамдардын бетиндеги тактар, денесине котур же аллергия чыкса жок болуусун айтышат. Мындан сырткары да бул суунун өтө көп пайдасы бар экендигин жергиликтүү тургундар айтып келишет. Дал ошол себептен бул шипа булактан суу алган адамдардын саны абдан көп. Суларды акчага сатып аласыздар дагы, анан бул жерден үйүңүздөргө шипа булактан суу алып кетесиздер. Өтө тунук, өтө таза суу азыр биз сиздерге көргөзөбүз. Шамал болбанча болбой жаткан болушу да мүмкүн. Азыр бул жерде суу 1 метрден терең болуп турат, ошонусу да астан ушинтип тунук көрүнүп турат, көрүңүздөр. Башка калып. Албетте бул жерде кыргыздардын өрөм-жирими бар, ушундай жылтырак нерсени таштаса бизге байлык керек. Очереттигин караңыздар суудун. Мына шаркыратманын астыда ушундай шипа булак бар. Очерет астыда дария бар. Бул жерде кирип Куран окуп чыга турган жер. Азыр бул жерге да киребиз. Шаркыратманын астында базары да бар. Бул кичинекей базарда баалар 2 эсеге кымбат. Эң кызыгы Кытай буюмдары сатылат. Албетте бул жерге эс алганы келген ата-энелер өз балдарына баасы 2 эсе кымбат болгон буюмдарды алып беришет. Бирок албетте ушундай кооз жерге эс алганы келген адамдар эстеликке өздөрүнө же автоунааларына да бир буюм алып кетишет. Мындан сырткары албетте кыргыздардын куруттарынын түрү сатылат. Кыргыздын ичимдиги кымыз дейт. Бул жерде да кымыздын түрү бар экен. Бирок биз кымыз ичүүдөн баш тарттык. Себеби сатуучу кымыздын ачытылганын айтып, мас кылуусу мүмкүн экендигин жашырган жок. Ошол себептен биз кымыз ичкен жокпуз. Бирок ачытылган кымызды ичүүгө болобу, болбойбу, биз бул суроого жооп бере албайбыз. Оке. Ачытылган эмеси бул? Ачытасыздарбы? Kımız şurada bak da. Canı bota pişerek. Açırayım bu da. Апшыр атага келгендердин көпчүлүгү азыр экранда көрүп турган үңкүргө кирип аксакалдан дуа алып кетишет. Жана бата алгандан соң көңүлүнөн чыгарып акча да таштап кетишет. Бул үңкүрдө тарыхка бай. Илгери кыргыздар ушул үңкүрдө жашап келишкен деп айтылат. Эң кызыгы достор, бир алым ушул үңкүргө кирип ажыга барыптыр деген уламыштар да бар. Бирок өзүңүздөр байкагандай 5-6 метрден кийин эле бул үңкүр түгөнөт. Бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жер бүтүк. Аягына чейин келдик. Апшыр атанын көркүн ачып турган бул Апшыр сай дарыясы. Дал ушул дарыяны бойлоп 10 километрдей жерлерде эс алуучу жайлар бар. Алардын баары менчик карапайым элдер эле дарыянын жээгине тапчан куруп, мейман тосконго даяр. Бирок бир кемчилиги көп жерде кызматты өзүң кыласың. Достор, видеонун аягында эмне дейбиз? Апшыр ата шаркыратмасына сөзсүз келип саякат кылып кетиңиз. Себеби бул жерди ыйык жер деп айтышат. Анын үстүнө 1000 видеолорду, 1000 сүрөттөрдү көрсөң да бир өз көзүң менен көргөнгө эч качан жетпейт. Эгерде бул жерден акча өндүрүп жаткандарга кайрылсак, Апшыр ата жолуну оңдоп, асфальттап коюусун суранабыз. Себеби өзүңүздөр көргөндөй эле жолунда жүрүп болбойт.
Биздин көрүүчүлөрдөн бул видеону башкалар менен да бөлүшүп, жок дегенде бир мага жакты белгисин коюп кетүүңүздөрдү суранабыз. Бек Шамиров каналына катталыңыздар. Алдында мындан да кызыктуу видеолор сиздерди күтүүдө. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.